Урматтуу депутаттар, биз мына макул болгондор дагы бар, каршылар дагы бар. Бирок жалпы алып караганда биз ушул маселени мына Экмат Журукбаевич туура көтөрдү. Ушул маселени талкуулап аткандын өзү жакшы. Биздин парламенттеги талкууну көргөн жалпы жарандар сейрек кездешүүчү жаныбарларга, экологияга, био ар түрдүүлүккө болгон мамилеси өзгөрөт. Айыл ападагы, райондордо болобу, коруктарда болобу адамдардын аң сезими, пикири өзгөрөт. Биз ушу жаныбарларды атпашыбыз керек экен, сакташыбыз керек экен деген бир кандайдыр бир деңгээлде аң сезим өзгөрөт. Ошондуктан мына каршылар дагы, макул болгондор дагы биргеликте ушундай маселелерди парламентте талкуулап турганыбыз туура. Бирок сиздерден бир өтүнүч, биз муну экинчи окууда дагы талкуулашыбыз керек деп ойлойм. Ошондуктан бул мыйзамдын тагдырын эми каршы болуп аткандар дагы аргументтерди келтирип атат. Туура түшүнүп атабыз. Бирок экинчи окууга дагы талкуулаганга бир мүмкүнчүлүк берсеңер, менимче жакшы болмок. Бул жалпы мындай чоң салым болмок деп ойлойм да. Экинчиден, мына өкмөт мүчөлөрү өздөрү да моюнга алат. Буга чейин билесиңер, мамлекеттик баягы өзгөчө кайтаруудагы коруктарга чейин чет элдик аңчылар келип, өздөрүнүн жанагы заманбап курал жарагы менен снайпер деп коебуз, жанагы биздин кайберендерди атып, анан ошол жерде ютубка коюп, миллиондогон чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга чакырды. Мына Канададан келген мергенчилер, туурабы? Келип, алар атып, мына урматтуу аңчылыкка кызыккан дүйнөдөгү мергенчилер, мен сиздерди Кыргызстанга чакырам. Кыргызстанга келсеңер абдан оңой экен. Бул жакта кайберендерди кырса боло берет экен. Мына мен жонумда мынандай, мынанча килограммдык аркар кулжаны аттым деп бүт дүйнөгө чакырык салды. Биз мына ушундай жагы менен таанылбашыбыз керек деген ой. Бул болгондо дагы мамлекеттик өзгөчө кайтаруудагы жана Сарычат, Эрташ сыяктуу коруктарда болуп атат. Биз мындай мыйзамды алып чыгып, коомго коңгуроо кагып, элге, ошол аңчыларга, өкмөткө айтып турбасак болбойт деген ой. Кайберендерге мындай кыргын салган саясатты токтотушубуз керек деген ой. Ал эми бюджет боюнча, экономикага кошкон салымы жөнүндө айтып өттүк. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, мен ойлойм, бул мыйзамды биз эми өтөт деп туралы, бирок өтөбү, өтпөй калабы, депутаттарды эми ар бирин биз мындай мажбурлай албайбыз. Ар бир депутаттын, каршы сүйлөгөн депутаттардын дагы оюн урматташыбыз керек. Алар менен дагы биз аргументтерин мындай карашыбыз керек. Бирок кандай болгон күндө дагы ушул маселени биз сөзсүз түрдө тынбай талкуулап турушубуз керек деп ойлойм. Бирок бул мыйзамды биринчи окууда өткөргөнүбүз аябай маанилүү болмок. Анткени экинчи окууда дагы биз мына ушинтип ийне жибине чейин проблеманы талкууласак, аңчылар, башкалар дагы ойлонуп калмак, браконьерлер өзгөчө. Рахмат.